санкцияга байланыштуу керектүү дарылар дагы азыр Россия Федерациясында жок, аналогдор чыгып атат. Буну көбү айтпашы мүмкүн. Ошол аналогдарын ичип без анализ тапшырбай туруп ичет, кичине симптому калат, жакшы болдум дейт, бирок ол скрытый формага айланып, кийин тукумсуздукка же башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн эгер сиз ошол эле жыныстык катнаш болду, сиз ошо половой партнеруңузду билбейсиз, сөзсүз түрдө анализ тапшырууңуз абзел. Көп жамандыкты карап турабыз. Ошол эле врачтар эгер бир күн жумушун таштап койсо кандай болот? Ошол Көкулов мырза, сизге дагы бир суроо, ошол ушул интервью жетип калса, сиз айтып атасыз, мен 4 жыл бою мамлекеттик иште иштебей, блогер болуп бир да айлык албадым деп. 4 ай бою мен дагы эч кандай айлык албай блогер болууга даярмын. Сиздин бирөөнү сындоо, не сахар долбоорду алып бардыңыз, бирөөнү сындоо, бул жериң кир экен, бул жериң таза экен дегенге менин дагы кудуретим жетет. Бирок сиз 8 жыл окуп туруп, ошо мамлекеттик деңгээлде өзүңүздүн билимиңизди элине арнайын десеңиз, сизге 10 000 айлык берем десе, сизди көрмөкмүн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө урологический тема боюнча болмокчу. Көпчүлүк мекендештерибиз уролог боюнча сурашты эле. Атайын мен досумду чакырдым. Көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери ошо Россия Федерациясында мамлекеттик больницаларда уролог болуп эмгектенет. Бүгүнкү темабызда ошол азыркы жаштардын арасында тукумсуздук, простатит жана ошондой эле жугуштуу оорулар боюнча маек кылмакчыбыз. Каналга каттала электер болсо, каналга катталып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бул ар бир мекендештерибизге зарыл деп ойлойм. Бул ошо бир эле эркектерге тиешелүү эмес, айымдарга дагы бөйрөктөрүндө ошо урологический суроо жооптор болмокчу. Ассаламу алейкум, Руслан, куш келипсиз. Алейкум ассалам, Учкунбек мырза. Врач, уролог Руслан мырза конок болмокчу. Куш келдик. Биринчиден өзүм тааныштырып өтсөм, ошол өзүм болсом ошол Москва жергесинде 5 жылдан ашык уже эмгектендим. Ординатуранда ошол жерде Российский университет дружбы народов деп ошол жерде бүтүп, ошол өзүбүздүн ошол Москва шаарындагы мамлекеттик больницаларда иштеп жүрдүк. Эми азыр дагы эле государственный учреждениеде иштеп жатабыз. Ошол актуалдуу темаларды сиз айтып өттүңүз. Ошол актуалдуу темалардын бирден бири ошол простатит, острый хронический простатиттер, анын түрлөрү көп. Экинчиден мочекаменный болезнь, ошол бөйрөктөгү таштар жөнүндө темага кайрылсак болот. Үчүнчүдөн ошол жугуштуу оорулар, жыныстык катнаш боюнча жугуштуу оорулар жана аялдарыбыздын, келиндерибиздин, апаларыбыздын, энелерибиздин ошо төрөттөн кийин жашы өткөн айымдарыбыздын ошол зара чыгышы, орусча айтканда стрессовое недержание мочи деп коет, ошол боюнча маек берүүгө даярмын. Алгач эле ошо азыр көбүнчө простатит менен ооругандар дагы көп экен. Андан сырткары биздин мекендештер билесиздер, такси кызматына көп иштейт. 10 саат, 12 саат иштегенде ошол мужской жакка ооруларга алып келет дейт. Ошого алгач ошо простатит боюнча айтып өтөлү. Ал туура актуалдуу тема. Биринчиден ошол биздин энелерибиз, агаларыбыз, аталарыбыз ошол такси кызматында иштеп 10-12 сааттан иштеп жүрүшөт. Андан бирден бир себеби бул сидячий образ жизни деп коет, постоянно отуруу. Ошол эркектик безинен простатага өтө бир күч келет депсем болот.
бул простата бези отуруу бул өтө бир мындай тез козголушуна себепкер болот да. Неге дегенде бул простата дайым кыймылдап туруш керек. Неге деген ата бабаларыбыз мурда ат минген, постоянно кыймылда жүрүшкөн, ошол эле спорт менен машыккан жигиттер постоянно движение, бул жүгүрүү, басуу бул простатанын иштешине жакшы күч берет. А эгер постоянно отуруу, анан бизде бир реклама кылып атышпайбы, ошол ээрден коюп алып, ага отуруп алып пайдасы тиет экен. Ондон бир канча бир проценти пайдасы тиерби, тийбейби айтышым кыйын. Бирок ошол отуруу бирден бир подогрев сидения деп коет го, функциялары бар биздин мырзаларыбыздын. Ошо подогрев сиденияны басып алып, постоянно ысуу подогрев ошол биздин эркектик бездерибизге дагы өтө күч берет, нагрузка берет да. Ошол нагрузкадан кийин ошол обострение деп коет, ошол простатиттерден кийин ооругандан кийин эркектик алсыздык пайда болот. Андан бирден бир себепкери бар, ошолор болушу мүмкүн. Onun үчүн мен сиздерге ишиңиздерди, жумушуңуздарды таштаңыздар, спортто кайтыңыздар дебейм. Өзүңүздүн денсаулыгыңыз үчүн определенный бир убакыт ченеп, ошол 1 сааттык, жарым сааттык басуу, ошол подогрев сиденияны убакыты менен өчүрүп жандыруун өзүнүн контролдош керек да. Анан дагы көрүнүш керек. Эгер мырзаларыбыз 40 жаштан жогору болсо, Россия Федерациясында ар бир мырза 40 жаштан жогору анализ кан тапшырыш керек. Ал анализ ПСА деп айтылат. Ал эмне деген анализ дешиңер мүмкүн, ал простата специфический антиген деп коет. Ал оору рактын, ошо простатанын рак оорусуна алдын алуу. Бул рак оорусу азыр Россия Федерациясы боюнча онкология ооруларынын ичинен 5-чи орунга чыкты. А эгер айтсак, урологический оорулардын ичинен 1-чи орунга чыкты. Коварное заболевание деп коет, бессимптомно. Эч кандай эч нерсени сезбейт, эч кандай эч жер оорубайт. Бирден бир күнү ошол анализди бул онкологиялык оорулар лимфаларды, бөйрөктөрдү поражение кылып туруп, 3-чү, 4-чү стадия болуп туруп, жанындагы метастаза деп коет, башка органдарды, сөбөктөрдү поражать эткенде анан сезилип калат. Катуу оору болот, анда уже химия, лучевая терапиядан уже кеч болуп калат. Лечение кеч болуп калат. Сиздин ошол обезболивающий эле ошол ооруну басымдатуу дарыларды берет. Болду, башка лечение жок болуп калат. Ошон үчүн эркек мырзаларга, 40 жаштан жогоруларга сиздер эгер Кыргызстандан жараны болсоңуздар, Кыргызстандын паспорту менен сиз полис алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Патент, эгер трудовой договор болсо, ошол трудовой договор менен полис алып, любой поликлиникага прикрепление болуп, ошол анализди сиз тапшырышыңыздар керек сөзсүз түрдө. А эгер 40 жаштан ылдыйкы биздин жаш жигиттер ошо простата менен оорубайын десеңиздер, активный образ жизни, постоянно кыймылдап болушуңуздар керек. Болсо эгер уже ооруп калып, постоянно ошол кыйналып жүрсөңүздөр, кайрылыңыздар, анализдерди тапшырып, кайсыл дарыларды ичүү, кандай өзүн алып жүрүүгө консультация берүүгө даярбыз. Анан азыр зара чыгарып жүргөндөр бар экен да, көбүнчө түш көргөндө, же жөтөлгөндө, же тез зара кылуу, бул ошолду лечение кылса болобу? Бул тез зарага кылуу ошол өзү хронический простатит менен ооруган эркектерибизде дагы бар. Эгер сиз хронический простатит деген диагноз сизге коюлган, анан бирок сиз баняларды өтө жактырасыз, банядан кийин ошол купель сууну өзүңүзгө сезгени үчүн үстүңүзгө сууну сепсеңиз же муздак сууга секиргенсеңиз, ал сизге болбойт. Эмнеге дешиңиз мүмкүн, бул денеге, булчуңдарга өтө пайдалуу болгону менен ошо простата безине бул өтө чоң удар болушу мүмкүн. Сиз эгер ошо хронический простатит деген диагноз коюлгандан кийин эгер баняга түштүңүзбү, жылуу душ менен гана чайканышыңыз керек. Эгер болсо бирден бир пациенттер бар, мен өзүмдүн денеме закалять этем, мен уже көнгөнмүн буга деши мүмкүн, бирок бир учур келет, ал козгойт, анан проблема болот. А сиз айтып өткөндөр ошол
зара чыгарып алган, ол көп учурларда бизге да кайрылышат. Бул өзүбүздүн эле эжелерибиз, өзүбүздүн эле ошол апаларыбыз көп төрөттөн кийин дагы болушу мүмкүн. Ал гинекологко сөзсүз кайрылышат. Ошол женский жактан проблема жокпу? Женский жактан дагы проблема болсо, ошол табарсыкты кысып, ошол чүчкүргөндө, жөтөлгөндө зара чыгып кетиши мүмкүн. Эгер гинекологический проблема болсо, гинекологический жактан операция жасатып өзүнүн ордуна келтирүү керек. Эгер андан да болбосо, же гинекологический проблема жок болсо, анда бизге кайрылса болот. Ал стрессовый недержанияга өзүнүн этаптары бар да. Первый, второй, третий степень деп өзүнүн упражнениялары бар, өзүнүн дарылары бар. Алар болбосо, операция жолдору бар. Ал жөнүндө дагы кенен маалымат бере алганга даярбыз. Анан азыр мына үйлөнүп эле балдар сифилис, анан жугуштуу инфекционный оорулар менен көп ооруп экен дагы. Анан бизде багы уят өлүмдөн катуу дейт го. Больницага көрүнбөй эле жүрө берет экен да. Өтүп кетет экен. ВИЧ, СПИДке чейин алып келгендер бар экен да. Ошолорго кандай бир совет берет элеңер? Бизден эми бул Москва шаары же ошо Санкт-Петербург бул Россия Россия Федерациясы, Кыргызстандын 7 область болсо, бул бир 8 область же бир автономный округ эле болуп калды деп ойлойм. Неге дегенде 1,5 миллиондон ашык биздин мекендештерибиз иштеп жүрүшөт. Андан сырткары окууну бүтүп эле мына өзүнүн ошол мээси көп нерсеге даяр эмес кыз улан жигиттерибиз бул жака иштегени келип атат, жумуш иштеп келип атышат. Эми жакшы жашоодон эмес, эми мажбур түрдө келип атышат. Бирок ошолор ошол жаш жигиттерибиз же кыздарыбыз ошол незащищенный половой контакт кошулгандан кийин кээ бирки учурда аял кишиде ошол жугуштуу оору болсо, ал скрытый характер деп коет, билинбей жүрө берет. 1 ай, 2 ай, бирок ал менен кошулган бир эркек болсо, ага жугат дагы ошол гонорея деп коет. Мурдагы бизде ошол солдаттардын термининде же жөнөкөй эле көчөнүн термининде тирпак деп айтып коюшпу. Ошол острый гонорея жугуштуу оорунун бири болот. Эркекте биринчи, экинчи күндө эле гана сразу симптомдорун берет. Кытышуу, агып, ошол эркектик мүчө жагынан раздражение болуп калат. Анын үчүн анализ тапшырыш керек, кайрылыш керек. Сөзсүз түрдө аптекага барып, ар түрдүү дарыларды ал бербеш керек. Кандай анализдерди тапшыруу, кайсы дарыларды ичүү консультациясын бере алабыз. Эми бул онлайн консультация деп коет. Азыркы современный медицина ордуна турбай атат, өнүгүп атат. Онлайн медицина мисалы Москва же Питер шаарларында, мисалы башка региондордон баягы чалганда онлайн консультация деп калды. Ошол анализдерин эме кылып, эгер эски анализдер болсо ошолордон көрүп дагы лечение кылып, же жакын арада ушул проблема болсо кайсыл жерге кайрылып, кандай анализдер тапшырышын дагы биз айта алабыз. Биз жогору айтып өткөндөй 1-2 жакшы клиникалар дагы билебиз, кайсыл жерге кайрылса болот. Ошол жерге тапшырса, биздин атыбыздан барса 30% арзандатуулар болот. Ошол жерге кайрылсын. Урматтуу мекендештер, мында бир эле Москва областы эмес, ошо башка областында болсо телефон номерлерин коюп коебуз. Онлайн консультация алсаңыздар болот. Анан Москвадагылар жолугуп дагы бетме бет сүйлөшүп, ошо кандайдыр бир проблема болуп аткан болсо, жолугуп сүйлөшсөңүздөр болот. Мен телефон номерлерин коюп коем. Андан сырткары азыр мына алсыз эркектер, баягы күчтүү эркек бекем үй бүлө дейт го. Алсыз эркектер дагы көп болуп атат да, ошолорго лечение кылып күчтөнсө болобу? Албетте болот. Эми азыр бизге ошол агаларыбыз, инилерибиз мага да кайрылышат. Актуалдуу тема. Бул көптөн бери проблема болуп атат. Бул эми мындай айтканда өтө глобалдуу тема. Бул жерде бир эле урологдун дагы кеңеши эмес, ал жерде уролог, андролог, сексопатолог, гинеколог, психолог, жада калса, эгер балалуу болбой жатам дегенде репродуктолог, генетик, көп специалисттер кайрылыш керек. Эгер ошол мисалы айтып өткөндөй эркек мырзада алсыздык пайда болсо, ошол эле эгер Россия жергесинде же башка вредный привычки эмнелерди, тамеки чегеби, арак ичеби,
пиво ичеби же ошол подвижный образ, такси постоянно отуруп, ошолордун баардыгы стресс. Эми Москвада өзүңүз билгениңиздей, Москва жерге келсе бул постоянный стресс. Ошол стресстердин бул жаңы уровень алып келди бул. Ошол жаңы уровень, ошол стресс бирден бир себепкер. Азыркы мен жакында эле бир медицинский мындай бизде тренинг болду. Ошол эмоциональный выгорание деп коет. Ошол кайсыл учурда ошо жумуштан энергетический вампирлер бар да. Сиздин ушул энергияңызды алып, ушул алсыздатып, ушул сиз менен скандал алса, сиз менен урушса, ал өзүнө энергия алып күч алат. Ошол бирден бир жогоруда азыр медицина кызматкерлери Россия боюнча бул жаңы информация, медицина кызматкерлери биринчи орунда турат. Экинчи орунда уже байкасак сфера обслуживания. Ошол эле биздин жаш карындаштарыбыз, инилерибиз ошол фастфудта иштеп атышат, постоянно ресторандарда официант, дагы ошол кандай десем, ошол жерде бир магазиндерде иштеп атышат, адам менен катнашы, ошол жерде ошол эмоциональный выгорание деп коет. Ошол экинчи орунда болот. Үчүнчү орунга азыр таксисттер чыкты. Үчүнчү орунда адамдар менен ушу конфликт, ошол конфликттердин баардыгы ошол чогулуп отуруп, баардык системный заболевание жада калса ошол эркектик жактан дагы алсыздык алып келатат, ошол постоянный стресс. Ошол стресстерден эми бизде биринчи суроо бар, кайсы дарыны ичсем экен. Ушул бир волшебный, бир сыйкырдуу дары бар да, ушул бир жерде жатат, ошону мен билбей жүрөм. Ошол сыйкырдуу дарыны алып ичсем гана мен ушул барам, ушул күчтөнөм, ушул бардыгын жем жутам деген ойдон алыс болуш керек да биздин мекендештерибизчө. Ал системда өтө грамотный подход керек. Ар бир ошол пациентке индивидуальный подход керек. Анын ошол иштеген ишинен баштап өзүнүн ошол алып жүрүшү, вредный привычкаларын ошонун баардыгын учурга алып туруп, анан кайсы дарыны ичүүгө болот, кайсы болот, кайсы анализдерди тапшыруу керек, кайсы анализдерди ошодон келип чыгат да. Бул жөнөкөй жооп кайтарып айтыш кыйын. Ошол дарыны айтып койсоңуз мага болмок, барып аптекадан ала калсам, иче калсам, барып эле ушул өзүмө келе калсам, андай болбойт. Болбойт да. Суроо берели, Россия Федерациясында кандай ишке орношуп калдыңар эле, анан документ жагы кандай болот азыр? Кыргызстанда көп врачтар бүттөт да. Россияга кандай ишке орношсок деген дагы кызыктар болсо керек. Биринчиден эле айтарым, эгер сиздер, инилерим, карындаштарым, силер врач болом деген оюңар болсо, же ушул кыргыз элине эмгегим сиңсин, адамдарды дарылайын деген оюңар болсо, биринчиден алгач ойлоңгула, ал мага керекпи? Биринчи максатыңар, эгер элди дарылайм десеңер, анда жакшы. Эгер силердин максатыңар мага пул керек, акча керек, байыйын десеңер, анда бул жол сиздерге туура эмес. Эмнеге десеңер, бул дарылоо иши өзүнүн түйшүгү абдан оор. Эгер ошол врачтыкты тапшырдыңыздар, медицинский факультетке тапшырдыңыздар, андыл жерде бүттүңүздөр, келечекте өзүмүн окуу деңгээлими жогорулатайын деген өзүңөрдүн оюңар болсо, Россия Федерациясына келип, ординатурага мисалы тапшырам десеңиздер, дагы бир жолу ойлонуңуздар, карындаштарым, инилерим. Эмнеге десеңиздер, бизде Кыргызстанда эгер сен ошол окуу жайды бүттүң, ординатурага кайсы бир областтык же клиникалык шаардык больницага тапшырдың, же райондук деңгээлде болсо, ошол жерде сен ага ини болуп, ошолдор менен табакташ болуп, ошол жерден баягы устаң болуп, ошол жерден өнүгүп өссөң, ошол жерде каласың. А эгер сен Россия Федерациясына келип, өзүңүн тажрыйбаңды жогорулатып, кайра кайтып, сени бир жерде бир ишке алат десең, агайын туугандар, адашасыздар. Бул өтө чоң адашуу болот. Неге дегенде, силер ал жерде биринчиден өтө жогорку конкурентсиңер. Конкуренттер бизде Кыргызстанда эч кандай жактырышпайт, биринчиден. Экинчиден, сиздердин резюмеңерди эмес, сиздер менен таанышып дагы койбойт да. Көңүлүңөрдү сурап коет, болду, ошол бойдон жок. Келип дипломун карап, резюме деген бизде андай тема жок. Аябай өкүнүчтүүсү ошол.
Дагы эгер сиздерден келдиңер, сиздерге мага сурооңор болушуңа мүмкүн, кантип иштеп калдың деген. Биринчиден, эгер сиздер болсо азыркы деңгээлде иштеп атсаңар, ушул Кыргызстандын май анасына ынанбай атсаңар, 10 000 айлык сизге жакпай атса, мен Россияга кантип иштешим керек деген оюңар болсо, иштен чыкпай туруп, отпуск маалында Россия Федерациясына келип, СНИЛС деген документ бар. Ошол документти тапшырып, кайра бары иштеп турсаңар, 1 айдын ичинде ошол СНИЛС документ сиздердин электронный почтаңыздарга келет. Ошол электронный почтаңыздарга СНИЛС келгенден кийин Россия Федерациясына кайсы бир шаарга, ошол эле Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, башка кичине шаарларына деле барып информация алып, азыр эмне бар, интернет бар бизде досум. Ошого карап аккредитация деген бар. Аккредитация эмне деген суроо болушу мүмкүн. Ошол сиздердин Россия Федерациясына иштөөгө болот деген бул бир документ болуп эсептелет. Ошол документти алганыңыздардан кийин Россия Федерациясы өтө чоң өлкө, врачтар өтө азыр керек. Спокойно келип, ошол СНИЛС аккредитация менен өзүңөрдүн документиңер, дипломуңарды перевод кылып туруп, өзүн бир оңой эле тапшырса болот, ана ошону тапшырып жөн эле иштесе болот. Мамлекеттик ишке. Мамлекеттик ишке, частныйларга андай талап деле жок, частныйлардын өзүнүн немеси бар. Мамлекеттик государственный учрежденияга. Кечеги талкуулар боюнча кичине катуураак неме болсо, кечиресиңер, биздин жогорку кеңештеги депутатыбыз Эрулан Кокуловдун сүйлөгөн сөзүн көрдүңөр да. Ошол YouTube'да мына тигүү жегинде ссылкасын Учкунбек досум ошонун интервьюсун киргизип коет. Ал интервьюда да депутат Кокулов эмне деп атат? 13 жашар кызды реаниматологдор өлтүрүп койду. Качанга чейин барасыңар врачтар? Эмне үчүн мындай кыласыңар? Деген чоң резонанстуу суроолор көтөрдү. Ал врачты мен жактабайм. Болот, врачебная ошибка. 99 мындай пациентти сен дарыласаң жакшысын, бирөөсү ошол же кайтыш болуп кетсе, же дарыланбай калса сен жамансың да. Бизде эмнеге көп кайып көп, жамандыкты карап турабыз. Ошол эле врачтар эгер бир күн жумушун таштап койсо кандай болот? Ошол Кокулов мырза, сизге дагы бир суроо, ошол ушул интервью жетип калса, сиз айтып атасыз, мен 4 жыл бою мамлекеттик иште иштебей, блогер болуп бир да айлык албадым деп. 4 ай бою мен дагы эч кандай айлык албай блогер болууга даярмын. Сиздин бирөөнү сындоо, не сахар долбоорду алып бардыңыз, бирөөнү сындоо, бул жериң кир экен, бул жериң таза экен дегенге менин дагы кудуретим жетет. Бирок сиз 8 жыл окуп туруп, ошо мамлекеттик деңгээлде өзүңүздүн билимиңизди элине арнайын десеңиз, сизге 10 000 айлык берем десе, сизди көрмөкмүн. Ошоңуздарда жаш врачтар келиңиздер, иштеңиздер. Азыркы биздин бийлигибиз өтө жакшы. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич өтө жакшы Кыргызстандын өнүгүүсүнө салымын кошуп атат. Мен ойлойм, бул темпте жакшы кетсе, бизге дагы ошо билимдүү, илимдүү талап кылган жаштардын дагы убагы келет. Чорныйлардын, подхалимдердин дауру бүтөөрү аз калды деп ишенем. Ошол. Демек, жогорку билимдерди Россия жакшы баалайт азыркы учурда. Азыркы учурда сиздерди кош колдоп, азыркы учурда өзүңөр көрүп атасыңар, жакынкы учурда жаман бир теракттар болду. Ал боюнча мигранттар жаман, таксисттерди неме кылат, дагы башка иштерде өзүнчө кысым болтат, ошо курулуш иштеринде. Бирок эч качан сиз государственный учрежденияга келип, ак халатты кийип отурсаңыз же башка колуңузду кайрып, сиз эмне кылып иштеп отурасыз деген талап жок. Мигранттарда деле ошол жогорку билимдүү бизге мигранттар келсин деп эле талап коюлуп атат. Жогорку кеңешинде, Думасында дагы башка депутаттар деле ошол сөз. Урматтуу мекендештер, мына көптөгөн темаларга токтолуп өттүк. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Буюрса дагы кийинки эфирлерге мен алып чыгып берүүгө даярбыз, комментарийлер негизинде. Андан сырткары буюрса ушул Москва жеринде болот 1-2 ай. Бул досубуз негизи башка Россиянын башка областында иштейт. Азыр эмгеге көрүүгө чыгып, ушу Москва шаарында мекендештер менен ушундай жолугуу сабактарын, ушу мекендештер менен жолугуп ушундай максатта жүрөт азыр. Андыктан телефон номерлери менен коюп койдум. Онлайн консультация алсаңыздар болот, жана жолугуп дагы
кеп кеңешсеңиздер болот. Буюрса дагы пландар бар. Ушул такси мырзаларга же стройкада иштегендер тегиле мекендештерге бир ошо урологический сабактарды, тренингтерди өтүү дагы планыбыз бар. Буюрса сиздер ошону колдойм десеңиздер, класстарын басып, группа контактын бөлүшүп, комментарийге жаза кетиңиздер. Биз колдойбуз, өткөрүңүздөр, же чогуу өткөрөйлү деп жаза кетиңиздер. Буюрса силер менен биргеликте ушундай урологический сабактарды дагы биз өткөнгө даярбыз.